катышуу менен ишкердүүлүк эмне экендигин билдик да. Ишкердүүлүктү нөлдөн баштап бул аракет долбоорунун алкагында биз бала бакча ачуу ишин ишке ашырдык деп айта алам. Айданек деген ат менен бала бакча ачтык. Бул Бишкек шаарынын Ак Ордо 2 конушунда жайгашкан. Кандай болор экен, бала бакча ачкандар деле жабылып калып атат го деген ой менен баштадык эле. Бирок ушул бизди жаңы бала төрөлүп, кадам шилтеп, анан өйдө басып, анан чоңоюп кетет го. Ошол сыяктуу жетелеп келаткан өмүр болду. Бизди окутуп аткан, ошол аракет программасын алканда окутуп аткан биздин тренерлер, уюштуруучулар бир эле бала бакча менен чектелип калбастан, биз эми андан аркы ишибизди улантып, билим берүү борборун ачсакпы деген да ойго келип атабыз. Ошо конуштан эле мугалимдер бар экен, жаш мугалимдер, билим бит туруп жумуш таппай аткан айымдар бар экен. Ошолор дагы аябай кызыктар болуп атышат. Ушундай эле айымдар көбөйө берсе, аракет кылса, сөзсүз түрдө өз жемишин берет дагы, жашоо ултомду алууга шарт түзүлөт деп ойлойм. Еще вот такие матрасы. Матрас geldi. Матрастар geldi. Их 20 штук. Бишкек шаарындагы Ак Ордо конушу ТЦ2 деген аймакта жакын турган Ак Ордо 3 конушу бар мындай. Ак Ордо 3 жаңы конушу. Ушу жаңы конушка өтө муктаждыкка иштегенде кенже курактагы балдарга билим берүү экен. Ошондуктан мына монтип биз Айданек деген бала бакчаны ачып атабыз буюрса. Мына бул жакта биринчи этажында Нур билим окуу борбору бар. Ушу башкалардан сураштырып отуруп, бир аз эски болсо дагы башында эң керек түзөлгөн буюм тайымдарды таап, арзаныраак сатып алып, оңдоп түзөп алдык да. Аренда алган имаратыбыздын ремонт уборка иштерин бүткөндөн кийин биз ошо балдардын жуурган төшөктөрүн жасап алдык, матрастарды тиктик. Колдон келген оокаттарыбыз менен болсо дагы ошо балдар үчүн бир ыңгайлуу шарт түздүк деп ойлойм да. Ушул биз турган Ак Ордо 3 конушу Бишкек шаарындагы өзгөчө муктаждыгы бар аймактын бири болгондуктан ата-энелер ушул биз жанагы Айданек деген ушул баннерибизди илгенен тартып эле анча реклама кылбасак деле ошо балдарын жетелеп келе баштады да. Анын үстүнө биз ушу иш баштар алдында соц тармактар менен WhatsApp группа түзүп, бизге келем деген ата-энелерди чогултуп, чогулуш өткөргөнбүз. Анан аларга ошо аракет долбоорунун артыкчылыгын айтып бергенбиз. Ушундан улам болсо керек деп ойлойм мен дагы. Алар биздин ушу бала бакчанын келечегинен көп жакшы нерсени үмүттөнсө болот деген ойдо оштош керек. Ушул эле аймактан эмес, алыс жактан дагы келе баштады да балдарчы. Ошентип 2024-жылдын 1-октябрынан тартып ушу Айданек бала бакчасынын 2 филиалы эшигин ачып иш башталды. Ошо мен ойлогом башында бир 5-10 эле аз эле бала келсе керек депчи. Дароо эле 20 бала келди. Биз абдан сүйүндүк. Биздин командабыз чакан эле коллективден турат. Биздин тарбиячыларыбыз дагы ошо балдар менен келишти. Бул садиктин ачылганына 3-күн. Эртең менен балдарды кабыл алып атабыз. Балдардын маанайы жакшы, көңүлдүү, бири-бирине көнүп, бири-бирибизге ыкташып, буюрса жакшы иш жүрүп атат. Мен кайфолгон мерим ушу кичинекей балдардын казылым. Бизге 8 айдан баштап 1,5 жаштагы балдар да келип атат. Жакшы.
тез эле көнүшүп атат. Биздин бала бакчада баланын ден соолугу ошо биринчи орунда турат. Андыктан витаминдүү азыктар менен туура тамактанууга өзгөчө маани беребиз. Биз иш баштаган 2 жума ичинде 2 баланын туулган күнү болду. Аны биз чогулап куттуктадык. С днем рождения меня, с днем рождения меня, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения меня. Бала бакчада балдар 5 күн болушат. 1-күндөн 5-күнгө чейин күнүнө 2 жолу таза абага чыгып ойношот. Бала бакчада сабак өтүү программасы балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша эске алынат да. Тажрыйбалуу тарбиячылардан дагы бар арабызда. Алар изденүүчүлүк менен аракет кылып жатышкан убагы азыр. Анан билим тарбия менен бирге эле балдарды эмгекке үйрөтүү дагы максаты бар бизде. Эмгек сабагында натуралдуу жүндөн ошо панно жасаганды, кичинекей буюмдар жасаганды үйрөнүп башташты чоңураак балдар. Анан ушу жакшы эмгектерин конокторго, жакын адамдарга белек кылып сүйүнткөндү дагы үйрөнүп атышат. Алардын сүйүнгөнүн көрүп алып, өздөрү да кубанышат. Адамдар ортосундагы бир жылуулук мамиле тартуулоо бул эң сонун деп ойлойм. Менин дагы бир ишеничим ушул аракет программасынын алкагында алган жеткиликтүү билим болду. Анткени бизге нөлдөн баштап кантип бала бакча ачса болот, кантип ийгиликке жетсе болот, кантип кайра жабылып калбай узакка чейин ишти алып барып өркүндөп кетсе болот деген суроого жооп алган болчумун. Ошон үчүн ошондой ишеничтен, ошондой билимдин аркасы менен ушул бала бакча ачылып баштады деп ойлоймун. Мен эми сөзүмдүн соңунда ушул Айденек бала бакчабыздын 2 филиалынын ачылыш аземи менен баарыңыздарды куттуктаймын. Айрыкча ушу аракет программасынан көрсөткөн туура жолу, чет өлкөдөн келген конокторубуздун колдоосу менен биз өзүбүздү күчтүү сезип, коркпой туруп бала бакча ачып атабыз деп ойлойм. Андыктан сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Ал эми ушул биздин Айденек бала бакчабыздын тарбия алып, билим алып жаткан балдарыбыз ушу айга күнгө жете турган, максатын бийик кое турган, акылдуу, билимдүү балдардан болушун деп тилек кыламын. Хмурый день светлеет, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на